Зәр. Зәр. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрман. Эмесе биз жаңы сабагыбызга кириштик. Бүгүн өтүлүүчү сабак. Өткөнкү мындан алдыңкы сабакта биз аракеттерди дамма, фатха, касра жана сүкүн тууралуу маалымат берип өткөнбүз. Эми ошол аракеттердин жана сүкүндүн тамгалар арасында, сөздөр арасында кантип колдонулат, ошону кантип окууну үйрөтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабагыбыз 7 тамгадан ушулар аралашкан, тамгалар аралашкан сөздөрдү доскага жаздык. Бул алиф, ра, зе, те, мим, нун жана я тамгалары аралашкан сөздөрдү. Сиздерден бир сураныч, урматтуу көрөрман. Биз айтканда артыбыздан калбастан ар бир сөздү ээрчип жана туура түшүнүп окууга аракет кылыңыз. Бул тамгалар бир нерсени эскерте кетүүчү нерсе, сөз башында, ортосунда жана аягында болуп 3 абалда жазылат дегенбиз. Кимде-ким бизге жаңы эле кошулуп аткан болсо, мындан мурунку сабактарга бир көз жүгүрткөн болсо, түшүнөт деген үмүттөбүз. Бул мим тамгасы. Чогуу окуйбуз. Мат. Мат. Мим тамгасы и тыбышы менен, касра деген белги менен мит. Мит. Тәмәр. Тәмәр. Әмру. Әмру. Бул белгинин аты Хамза. Буга чейин биз сиздерге түшүнүк балким бербей кеткендирбиз. Белгинин аты Хамза. Хамза белгиси. Бул дээрлик алиф тамгасы менен келет. Же үстүнө, же астына. Алиф жөнөкөй абалда келиши мүмкүн, же болсо Хамза менен биргеликте келиши мүмкүн. Мында деп кантип окулган болсо, Хамза менен келгенде деле ошондой эле абалда деп окулуп берет. Же болбосо бул жерде и болгон болсо, Хамзанын астында келсе деле и болуп окулуп берет. Ушул сөз ошондой. Әмру. Марар тум. Марар тум. Әз ру. Әз жөнөкөй з. Кыргыз тилинде адатта биз айтып жүргөн з. Әз ру. Зәр. Зәр. Зәм. Зәм. Ямен. Я тамгасы алдында 2 чекит. Эгерде ушул жерде 1 чекит болгондо бул б тамгасы болуп калмак. Жакшыраак назар салгыла. 2 чекит келип аткандыгы үчүн бул я тамгасы. Ямен. Тагыраак айтканда мындай окулат. Ямен. Ямен. Майзер. Майзер. Назиру. 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 Зайтайни. Ушул жерде бир аз адашышы мүмкүн. Тамганы жакшы таанып алгандар. Башында биз айтып өткөн сыяктуу дагы эскертмекчибиз. Тамгаларды өзгөртүүчү негизги нерселер булар чекиттер. Алдында 2 чекит бул я, үстүндө 2 чекит бул т тамгасы. Аралаштырбаңыз. Зайтайни. Зайтайни. Маймен. Нимтум. Нимтум. Рам ю. Рам ю. Зур т. Зур т. Р тамгасы жоон тамгаларга кирбесе дагы фатха тагыраак айтканда а аракети менен келгенде куду мол зә деп ичке окулган сыяктуу бул р тамгасы рә деп ичке окулбайт, балким а менен онун ортосунда окулат ра. Ра. Мисалы Рахманир Рахим. Ро деп дагы толук окулбайбыз, анан деп дагы ичке окубайбыз. Рә дагы дебейбиз. Ра. Ра. Ошон үчүн рам ю. Рам ю. Марар эмес, марар. Марар тум. Кийинки сабактан көрүшкөнчө Аллага аманат.